биздин тилче айтканда самовар деп коебуз да. Самовар болгон. Баткен аймактык колледжинде тарых музейканасы ачылган. Бул чакан музейдеги экспонаттар студенттер жана мугалимдер тарабынан облустун ар кайсы аймагынан алынып келинген. Экспонаттардын арасында эң баалуусу биздин заманга чейинки 5-кылымга таандык кумура экендигин тарых мугалими билдирүүдө. Бул байыркы мезгилдеги баягы Хакасиядагы кыргыздардын буюм колдонгон буюм тайымдарына окшош болуп чыгып атат да. Себеби ооздору да кичине болуп, мындай формалары да окшош болуп, эгер бул чындап эле ошол байыркы мезгилдерге биз изилдеп карап көрөбүз да, чындап таандык боло турган болсо, ошол биздин Баткен аймагында биздин заманга чейин дагы элдер жашаган. Бул экспонаттар бизге тастыктап атат да. Бул экспонаттар Баткен шаарынан жана Лейлек районунун аймагынан табылган. Казылып алынган учурда адамдардын сөөктөрү да болгондуктан каза болгон адамдарга кошо көмүлгөн деген божомолдор бар. Мындан улам бул кумура аркылуу ошол мезгилдеги жашоочулардын каада салтын аныктоого мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Ошол мезгилдердеги баягы каада салтта баягы ар бир адам өлгөндө баягы башына ушундай көзөлөрдү коюп, анан баягы кээ бир буюмдарды баягы нерселер салып коюп турган да. Бирок ошол 93-жылдагы сүрдүргөндө ошол Лейлек район кара суундагы тапкан адамыбыз айтып атат, ошондо бир 15 адамдын сөөгү чыккан деп атат, бирок алар күлгө айланып калган деп атат. Учурда бул чакан музейде байыркы мезгилден тартып Кокон хандыгы жана Совет доорундагы буюмдар сакталууда. Студенттер чоң ата чоң энелеринен калган тарыхый мааниси бар эски буюмдарды да алып келишкен. Анткени ата бабабыз колдонуп келген өткөн доорго таандык буюмдарды унутта калтырбай сактап калышыбыз керек дейт студенттер. Бул жерге илгерки ата бабалардан калган тыйындарды алып келгенбиз. Мисалга алсак, мынаны мен өзүм алып келгем. Бул ата бабабыздан калган медал, ошо СССРдин медалы, ошону өзүм алып келдим. Анан бул калгандары болсо, буларды ошо Баткен аймактык колледждин студенттери алып келген. Бул илгери колдонуп келген, бирок азырга чейин колдонбойт. Ошого биз алып келип жоголуп кетпесин, азырдагы эсибизде калсын, эстеп жүрөлү деп ушуларды алып келдик. Баткен облусунун аймагында табылган тарыхый мааниси бар экспонаттар тарых мугалимдери тарабынан окуу имараттардын бир бөлмөсүндө гана сакталууда. Ошол себептүү атайын музейдин жоктугунан көпчүлүккө белгисиз бойдон калууда. Мындан улам Баткен шаарына музей ачылса, облустагы баалуу экспонаттарды чогултууга мүмкүнчүлүк түзүлмөк дешет колледждин мугалимдери. Өзүңүзгө белгилүү, биз Кыргыз Республикасы, Өзбекстан, Баткен областы, Тажикстан менен чек арада жайгашканбыз. Ошол жактардан бир топ меймандар, коноктор көп келет. Ошондо биздин көрсөтө турган жайларыбыз ошо музейибизге алып келип, андан кийин дагы Баткен шаарындагы бардык тарыхый музейлерди, этнографиялык жерлерди бир жерге жайгаштырууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.